Суперинфо гезитинин жаңы санында. Түркиянын кайра жаралуу Эртурул Курулуш Осман тасмаларындагы актер-актрисалар Бишкекке келишти. Суперинфого алар эксклюзивдүү маек беришти. Эркиндик, альпинизм, аялзат жана мотоцикл тууралуу кызыктуу маек. Эл эмне дейт деп жашоо, бир байкуштун жашоосу дейт блогер Илим Карыпбеков. Жайкы эс алуу маалы келди. Ысык көлдөгү эс алуучу жайлардын даректери, быйылкы баалары, байланыш телефондору жазылган маалымдамасын уштайбыз. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиев менен баарлаштык. Микрофондо какылдап койсо эле мыкты депутат экен дебеш керек дейт Элекүлү. Ырчы Гулянда менен ийгилик, сын пикир, сулуулук тууралуу маектештик. Аял күнүнө жок дегенде 1 саатты өзүнө арнашы керек дейт ал. Суу самыр жайлоосун тикенектүү бадал каптап баратат. Бадалды өрттөөдөн, чаап салуудан майнап чыкпай жатабы? Белгилүү актер Нуржасын Жумагулов бөйрөгүн алмаштырууга муктаж. Ооруп калганда жакындарынын караан эле чоң колдоо экен дейт актер. Футбол боюнча улуттук курамдын дарбазачысы Эржан Токотаевдин маеги. Тажикстан менен беттеште стадион толо көрмандар бизге чоң күч берди дейт ал. Япон жигитине турмушка чыккан кыргыз кызы Асель Миннагава сыр бөлүшөт. Башында жолдошум экөөбүз уруша кетчүбүз, талаш акча пайдалануудан келип чыкчу дейт ал. Аялдын жатына түшүп кетсе, заара жана иштеги жел кармалбай калат дейт гинеколог. Ушул дарт тууралуу айтып беребиз. Кожойкелер үчүн сонун рецепттер, Азия пельмендери, алардын жасалуу жолдорун жана айырмачылыктарын айтып беребиз. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.